Жолдосбек, жеңиш кут болсун. Саламатсыздарбы? Рахмат. Алла разы болсун. Бул турнирге негизинен башкы максат ушул болчу. Биринчи лиганын чемпиону болуш. Максатыңарга жеттиңер бүгүн. Иншалла Алланын каалоосу менен ушул нерсени тиленип келгенбиз. Бакай ата эли, Талас эли. Биз негизи Бакай ата элинде сүйүнүч болуп атат. Мындай нерсе эч убакта болгон эмес. Ойноп келген 4-3 орундарды алып мындай. Бул Бакай ата деген команданын тарыхында биринчи жолу чемпиондук ошондо? Бул Бакай ата биринчи жолу чемпиондук. Ошо жазында Норус турниринин астында ушу жетектеп жүргөн байкелер менен сүйлөшүп, ушу Бакай атаны бир биримдикте, биргеликте алып чыгайлы, жакшы балдар, жакшы аттар чогулталы деп команда түптөгөнбүз. Кудай буйрса Алланын каалоосу менен тилегибизге жеттик. Мынакей сырттан жаш оюнчулардан Байтегин, Сыймык деген оюнчуларды алып келгенбиз. Кара Бурадан Бакыт Төлөгөн уулу, Талас районунан Абсамат Тогдурбек уулу деген балдар 4 баланы сырттан алганбыз. Курама команда. Курама команда 4 бала сырттан алып, 8 бала Бакайда районунан түптөлүп келгенбиз. Сонун оюн болду. Негизи ушул жеңишти аябай күткөнбүз. Негизинен турнир бою бардык атаандаштарды жеңүү силер үчүн оңой болду. Ири эсепте жеңип аттыңар. Атаандаштарды жеңгенибиз биринчиден биздин аттарыбызга шүгүр. Бул жерде эми оюндун 80%-ин ортого дагы бирге бир аттарыбыз чечет да. Негизи эле любой командада кайсыл команданын ортодогу ат алса, ошол команда көбүрөөк ийгиликке жетишет да негизи. Анан биздин аттарыбыз ортодо мыкты экен. Гайыптын деген Армонак полный аттарды алып берди. Ошонун күчү менен Мадамбек иним дагы ошол менен оюн көрсөтүп, бизге аябай жеңил оюн болду. Бизге алып чыгып эле пас берип атты. Өзү гол салып атты. Жакшы оюндар болду негизи. Жалгыз ушул бир эле биримдик командасы менен болгон оюн эсеп саны кыска болду. Ошол команда гана жакшы атаандаштык жарата алды окшойт. Биримдик командасы жөнүндө айтсак, биримдик командасы менен Норус турниринде бир оюн ойноп калганбыз. Ошондо утуп алганбыз. Анан бул сапар биримдиктеги аябай дайындалып чыгыптыр. Биз дагы Норустагы караганда аябай күчтүү чыкканбыз аттарды, болушунча күчтүү аттарды. Ошонун күнүндө дагы биримдик командасы аябай туруштук берди бизге. Биримдик командасы менен Айтматов командасы аябай оор команда болду да, биздин оюнубуз жүрүшпөй күчтүү экен. Бул жерге бардык эле утабыз деп келет да. Ошол алардын дагы байге жеңиши менен куттуктайбыз. Экинчи, үчүнчү орунга чыга албай жаткан команда өтө көп болуп атпайбы негизи. Канча команданын ортосунан суурулуп чыкты. Мынакей финалга Талас областынын 2 командасы чыгып калдык. Кызык оюн болду деп ойлойм, жакшы оюн болду. Элдин моокуну кандыбы деп ойлойм. Дагы бир жолу жеңиш кут болсун анда. Рахмат.